Саламатсыздарбы, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Биздин студиябыздын бүгүнкү мейманы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, саясаттануу илимдеринин доктору Каныбек Капашов-Чимоналиев. Каныбек агай, биздин студияга кош келипсиз. Дароо эле ошо бүгүнкү темага өтсөк, өткөн чакырылышта мына арасында сиз дагы бар депутаттардын тобу саясий репрессияга кабылгандарды реабилитациялоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип өнү демилгелеген экенсиз. Бирок ал чакырылышта бул мыйзам долбоору колдоо таппай калып, мына эми өткөн жылы жакында эле декабрдын соңунда депутаттардын тобу, бул азыркы 7-чи чакырылыштын депутаттарынын тобу демилгелеп жатыптыр. Ушул мыйзам долбоорунун башатында турган адам катары чакырып атабыз да сизге. Бул мыйзам долбоору 94-жылы кабыл алыптыр, азыркы мыйзам. Ага эми мына 6-5 жолу өзгөртүү киргизилип жатыптыр. Ушул демилгеленип жаткан мыйзам долбоорунун мааниси, маңызы эмнеде? Эмнеге өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылчылыгы пайда болду? Биринчиден чакырганыңызга рахмат. Экинчиден ошол мыйзамды улантып кабыл алууга аракет кылган демилгечилер Жанар Акаев, Мирлан Самыйкожо, спикер Нурлан Шакиевке рахмат. Биз ошол учурда бир үй бүлөсү репрессия болгондорго байланыштуу эки аракет кылдык. Биринчи ошол учурда 3 спикер Ахматбек Келдибеков, Асылбек Шарипов, Чыныбай Турсунбековдор ошол репрессия болгондордун үй бүлөлөрүнө аттуу баштуу адамдардын, Абдыкерим Сыдыковдун баласына, Разаковдун кызына, Жусуп Абдрахмановдун кызына, Баял Эсекеевдин кызына, Роза Төрөкулунага, анан Иман Айдарбековдун кайтыш болуп кетти баласына, Абдыкадыр Орозбектин небересине 50 000 сомдон стипендия берип турдук. Адегенде аракет кылдык ошо репрессия болгондордун үй бүлөсүнө. Эми алар мамлекеттин атынан атылды да, аталарынан айрылды. Балдары контурдун баласы деп көп ишсиз калды, куугунтукта жүрдү. Анан алар 91-жылы акталгандан кийин алардын көбү 70 жашта эле. Аларга бүт өмүрү кордук менен өттү негизинен. Анан мамлекет кечирим сураш керек да. Атайын мыйзам жаздык. Бирок ошондо Соцфонддун төрагасы Абылгазиев мындай мыйзам болбойт деп, анан мыйзам өтпөй калды тилекке каршы. Каражат көп талап кылган. Каражат өтө көп каражат. Себеби биз аларды киргизсек, бөлөктөрдө келип баштайт да. Жалпысынан тарыхчылардын айтымында 100 000дей. 100 000дей адам, 18-53-жылы репрессия болгон. 100 000дей. Бүгүнкү күндө 4150 акталган. Азыркы күндө актоо түрү адамды актагандай да. Мисалы үчүн мен Аламүдүндө жашайм. Мен Аламүдүндөн райондук КБнын бөлүмүнө кайрылышым керек. Алар улуттук коопсуздук комитетинин борбордук аппаратына жиберет. Алар карап макул болсо архивке мүмкүнчүлүк берет. Архивди ачкандан кийин ошону актоого мүмкүн эмеспи документтерди генералдык прокуратурага жиберет. Прокуратура анан кийин өзүнүн кишисин дайындап сотко келет. Анан кайра райондук сот, анан кайра шаардык сот, кайра жогорку сот. Буга эч ким барбайт бүгүн. Себеби алардын бирөөсү да тирүү калган эмес, жок. Чуркай турган адам жок да. Экинчи балдары 70-80-ге жетип калды. А неберелери кеби бул тарыхты билеби, билбеби арсар да. Бул мыйзам эмне үчүн керек? Бир учурда алар Кыргыз мамлекетинин правосудиясы, сот укук коргондору тарабынан атылган. Бүгүн ошол миссияны мойнуна алып, бүгүн парламент ошолордон кечирим сураш керек. Преемственность деген ушул Мамлекет. Экинчи, алардын тарыхтагы аты акыйкатта орнош керек. Биз ошон үчүн өлкөбүз, ошон үчүн улутпуз. Кээ бирөө бар, мал мүлкүн бербей койсо, булар кулак деп аткан же кулакка тарткан же кесилген. Тогун бербей койсо дагы. Кээ бирөө бар, пахтанын планын толтура албай калса, мүмкүн куракчыл болуп калды. Алар да айдаган. Үчүнчү, биз тарыхтан сабак алышыбыз керек. Бүгүн доор технология өзгөргөн менен бүгүн диктатура да 200 болуп калды. Элдин астына чыгып демократияны сүйлөйт, а иш жүзүндө басма сөзгө, коомдук кыймылдарга, апайысыга баягы методдорду колдонгон дүйнөдө мисалдар көп да. Анан кийин бул мыйзамды даярдап атканда көп адамдар жардам көрсөттү. Көптөгөн депутаттардын таяталары, чоң аталары ошого чын эле кириптер болгон экен. Анан кийин эл аралык документтерге таянсак,
Биз 96-жылы ЮНЕСКО резолюция кабыл алган экен. Кайсы өлкөдө репрессия болсо, ошонун баарын толук актоо, акыйкатты орнотуу боюнча биз милдеттенме алыппыз. Кийин эле 17-жылы биз ачык өкмөт шериктештик уюмуна киргенбиз. Анда да жүрөт. Ушул долбоорго киргендер ачык өкмөт эмне бул ачык архивтерди ачыкка чыгаруу. Салыштырып келгенде мурунку союздук өлкөлөрдөн эң биринчи Балтика боюндагы өлкөлөр ошол 91-92-жылы толук актаган, бирөөнү да калтырбай актаган. Экинчи Россия 94-жылы Эльцин указы менен актап, мыйзам менен да толук акталган. Баягы ак гвардиячынын баары акталган. Кавказ өлкөлөрү ошондо эле актаган. Адаттагыдай эле Орто Азия өлкөлөрү артта калыппыз. Акыркысы болуп Өзбекстандын президенти былтыр баягы атактуу Корбашынын баарын актап, алар азыр улуттук баатырга айланды. Казакстанда дагы ушундай болгон, Тажикстан, Туркменистан эч кимден сурабай актап салган. Бул улуттук аң сезимдин кайра жаралышы. Элестетип көрсөңүз, экөөбүздүн чоң атабыз, жатай атабыз өзүнүн үйүн коргосо, өзүнүн малын коргосо, өзүнүн жайтын коргосо, анан бийлик келип тартып алып атса, ал душманбы, душман эмеспи? Бул адамдын элементардын укугу да. Ар бир өлкөнүн конституциясында жазылат. Адамдын жашоого укугу, мүлккө укугу. Ошол учурда алардын мыйзамга, акыйкат сотко да укугу болгон эмес да. Адвокат да качкан эмес, күбө да качкан эмес. Же аткан, же жазага тартып. Тройкалар бар, үчөөлөп келип чечимди чыгарып кете беришкен. Анан өзүнчө бир чоң элитанын катмары ушунда жок болгон да бизде. Андан кийин ар бир улуттун тарыхында баатырларын атып салсаң, калгандар коркок болуп калат. Биздин үчүн азыр айтып атпайбыз, мен үчүн мыкты Жусуп Абдрахмановтай, Разаковтай, Усубалиевдин инсандар да жок да. Биз баяу элбиз, биз чоң кордук көргөн элбиз. Акыркы 35 жылда 3 жолу чоң кыргынга учураган дүйнөдө сейрек болот. Биринчи 16-жылы Түндүк Кыргызстандын 40%, экинчи 38-жылы 24-жылдарда башталган. Мыкты азаматтар, алардын эң мыктылары Атабейитте жатат. Биринчи адамдар кеткен, министрлер, өкмөт башчылары, эң патриот. Алар бир эле учурда публицист болгон, баары статья жазышкан. Бир эле учурда реформатор болгон, мамлекетти реформалашкан, бир эле учурда улуттук саясатчылар болгон. Аларда азыркы саясатчылардан айырмаланып улуттук масштаб болгон да. Улуттук масштаб болгон. 3-чү ата мекендик согушта да 150 000 кыргыздан ажырадык да. Ошон үчүн биз өтө эле аз элбиз, мындай бири-бирибизге этият мамиле кылышыбыз керек. Бул мыйзам айырмачылыгы эмнеге? Бул мыйзам ошолорду акыйкаттык орнотуу, актоо процедурасын жөнөкөйлөштүрөт. Башкача айтканда, жогорку кеңештин чечими менен комиссия түзүлөт. Ага жана укук коргоонундагы тиешелүү адамдары, анан укук коргоочулар, анан тарыхчылар кирет да. Алар комиссия менен азыр ошондой Украинада, Грузияда бар. Алар жананча архивдин баарын сот, прокуратура карап отурбайт да. Тарыхчылар билет архивди кандай пайдаланыш керекти. 1-2 адам 0,001% болуп калышы мүмкүн да. Кокусунан эле чын эле ошол учурда деле зордукчул же адам өлтүргөн адам кылмышкерлер ошолорду тазалоо үчүн алар сөзсүз жок ошол ишти кылат. Анын үчүн көп каражаттын кереги жок. Анын үчүн тарых институту дагы баары даяр. Экинчиден, биз мурунку мыйзам менен тыюу салып салганбыз. Моулар актоолууга акысы жок деп. Кайсылар ошолор? Алар мисалы үчүн 27-жылы байлыкка, манаптыкка жана кулактакка тартылгандар да. Манаптын балдары, алар кылмыш кылбаса деле манаптын баласы болгондугу үчүн, мисалы, Шабдан Баатырдын балдарын баары кордук көрүшкөн да. Азыр күнгө чейин алар бу дүйнөдө жок. Бирок юридически статусу кылмышкер. Контр. Андан кийин дагы 29-жылы ири байманаптарды чыгарып жиберүү. Бул не деген кулакка тартылгандар? Ата бабасы ошол жерди коргоп байманап болсо, а балдарын Кыргызстандан чыгарып жиберсе, депортация кылып, гражданин болууга укугу жок калганда. Дагы бирөө райондук туташ коллективдештер кулак чарбалары. Анан кээ бирөө чын эле эмеге каршы чыккан, коллективдештирүүгө. Ошого каршы чыккандар. Анан дагы эле кулакка тартуулардын эле 20-30 жүрөт да. Анан СССР учурунда спекуляция, соода кылуу кылмыш болчу. Азыр
Спекуляция бул бизнес. Ошолордун баарын акташыбыз керек. Анан мамлекеттин тиги отчетто бир кой жетпей калса, мамлекеттик мүлккө зыян келтиргенде 12 жылга чейин түрмөгө айдачы. Азыр кой, уй мамлекетте жок, жылкы жок. Алардын баарын кылмышкер кыла бересизби? Мурдагы кулак ишканаларды өз алдынча кетип, жумуштан чыгып кетип калгандыгы үчүн. Жумуш урдунда өзүн эртерээк кетип калгандыгы үчүн, колхозчулар үчүн эмгек күнүнүн милдеттүү минимум жогорулатуу жөнүндө жанагы жумуштан эрте кетип калган же ошол учурда кечигип келгендер айыл чарба жумуштарына мобилизациядан качкандыгы үчүн жана жайында баарын айдап чөпкө чыгарса да барбай койгондор контур боло берген. Мамлекеттик коомдук мүлктү урдагандыгы үчүн бир крест алып койсо аларды мамлекеттик мүлккө кол салган деп эсептешкен. Ошондой 27 жаңы статья кирди. Ошолорду акташыбыз керек деп. Мурун буларга тыюу салынганда, эми азыр коомдук формация, аң сезим өзгөрдү да. Мүмкүн арасында айтып атам го, 100 миңден мүмкүн 5-6 киши болушу, бирок калганын баары актай эле ак жеринен караланган да. Ал караланып атылды же кесилди да. Анын балдары өмүр бою кордук көрдүр, контурдун баласы деп. Же партияга албайт, же кызматка көтөрбөйт, кээ бирөөсүн тиги илимге да жолоткон эмес да. Андан бери өзү дүйнөдө медиктердин айтуусунда 25 жылда 1 муун өтөт да. Дээрлик 4 муун өттү. Биз анын баарын бүгүнкү күнгө чейин алардын юридикалык статусу кылмышкер, контур, кулак. Эмеге мамлекетке каршы кылмыш кылган адам катары акча документтер турат да. Үчүнчүсү ошол архив жөнүндө мыйзамга өзгөртүү. Ошол архивге биз тарыхчыларды киргизебиз, ачык айрым болот. Колдон келсе, ошол тарыхтагы документтин баарын жок болуп кетпеш үчүн. Ал ата бабалардын документи да. Кийин санариптештирүү керек да. Анан бир бизде ушул мыйзам долбоорун баштаганда чочулоо бар эле. Ал кандай чочулоо? Кээ бирөө болгондо жана стукач деп коет. Бул адам өзү камалып калбаш үчүн кайсы бир адамды көрсөтмө берген. Анан биз ошону 17-жылы, 18-жылы го дейм, Украинада ал окуя башталды деп болчу. 18-жылы барып аякта өзүнчө институт иштейт экен, 120 киши. Аякта 2 миллион адам репрессия болуптур. Анан сурадык да. Аларга келген бар ушуну сурайт экен. Бир эл окуя болду дейт, Германияга көчүп кеттир дейт. Анан ошо келип документтерди сурады дейт. 99% чечим кызыкпайт экен архивге. Биз ошентип бирөөнөн өч алабы деп ойлосок, мен үй бүлөлүк архивим үчүн керек, ошо чоң аталарым жөнүндө китеп жазып аткам деп белиптир дейт. 2 миллион адамдан 1 миллион адам гана кайрылыптыр. Ошол менин атам кандай учурда кимдер тарабынан репрессия болгон деп. Демек бул жактан кийин бири-биринен кек алуу, кек сактоо болот деп шек саноо негизи жок. Балким Украинада мындай стукач деген тоголок арызчылар, жакындары бири-бирине мындай арыз жазбагандыр, балким азырактыр андай көрүнүш биздегиден. Бизде биринчи 99% күбөсү жок эле, адвокаты жок эле. Андай учурда стукач эмне кереги бар? Ата турган кишини күбөсү жок атканда. Балким болушу мүмкүн, бирок 4 муундан анын кимге кереги бар? 4 муун өткөндөн кийин документ жүзүндө аны эч ким далилдей албайт экен. Сиз негизи мүмкүнчүлүк болду биздин архивтерде ошол азыр жашырын турган архивтерди барактап чыкканга. Биз таанышабызбы? Байдилдаев деген жигит бар, ошол репрессияны чогултуп жүрөт, тарыхчы, жакшы тарыхчы. Анан кийин мен депутат катары ал учурда мен коопсуздук эл аралык саясат комитетинин жетекчиси элем. Биз конституциялык укугубуз бар. Архивге ачык кирип чыкканга 4 ГКМнын төрагасына кат жаздым. 4 тең макул дейт дагы, мен жүргөн кишини киргизбейт. Байдилдаевди киргизбей койду. Бирөө бир ошол Дүйшөбаевдин учурунда болуш керек. 120дай кишинин аты жөнүн берди. Кийинкилер бере алышкан жок. Эми бул жагынан алар үчүн да убара да. Жананын баарын чаң баскан жерде ачыш керек. Ана аякта 100 миң деген кагаздарын таап чыгыш керек. Аяка өзүнчө эле бир адистерди алып келбесе эч ким иштегиси келген жок. Экинчиден чын эле коркот. Бирөө бир жамандык иштеп алып, кимди бирөөнүн үстүнөн барып теге өч алабы деп. Анан кийин ынандуу жооп ала алган жокпуз, бирок Кыргыздын жөнөкөй патриот уулдары бар, ошол улуттук коопсуздук комитетинин ветераны Болот Абдрахманов өзү абдан чоң иш кылды, энциклопедиялык иш кылды.
18 000 адамдын фамилиясын таап чыкты да. 10 томдук чыгарбады. Жогорку кеңештен биз жардам бердик. Ушундай эмгек кийин мамлекеттик жана сыйлык алгандарга орден медалга татыктуу сыйлык. Себеби 20 000 адамдын соогуна калып атат. Алардын кылмышкер эмес экенин далилдеп берип атат да. Анан биз мыйзам астына киргиздик. Ошолор Бишкекте гана атылган эмес. Эми тиги көбү азыркы Акмола турган жер Карагандага кеткен, саясий репрессиялангандар. Атабейтте атылган, Бишкекте Карагаш багы бар, ошонун ичинде бар. Буякта эң жакшы иликтеген Марбажиев болгон. Себеби атасын иликтеп жүрүп, баарын жаскан. Демек жүрөктү титиреткен окуялар бар. Атамын сөөгүн издеп эмеге бардым дейт, Карагандага. Абдан эме 10 гектар жерде. Ташынбайжиев. Ама атамдык өзүнчө жок экен дейт. Анан түрмөдөн архивден барып акыркы документтерин карасам 200 граммдан сурап жазыптыр дейт 3-4 жолу. Умер от истощения дейт, ачкалыктан өлгөн экен дейт. Анан катын көрүп алып ыйладым дейт. 200 граммдан тигилер заключение берди дейт. Жок, бул контур совет өкмөтүнө каршы чыккан 200 граммдан бербейбиз деп. 200 грамм нанга жетпей зарлап, Ташынбайжиев деген биринчи кыргыз интеллигенциясынын башында турган филологдордун биринчи манасты китеп, окуу китеп кылып жазабыз деген жазган адамдардын бири. Нанаев экөө чогуу жазган эң биринчи манасты окуу китеп кылып жазган орус тилинде мектептер үчүн. Ошол эки инсан болгон. Алардын ошол чогдагы совет өкмөтүн кордоп мамиле кылгандыгы, анан узак алга белги да коюлбаптыр дейт. Баары репрессия болгондор мүрзөсү дейт. Анан ошол жактан ыйлап сыктап, анан мусулманча Куран окуп келе бердим дейт. Марбажиев жазуучу болгондук үчүн мүмкүнчүлүгү бар. Канча адамдар иликтенбей жатат, канча адамдар ошо казактын талаасында жатат. Көбү билбейт, мага ошол улуттук коопсуздук комитетинде иштегендер айтып берген. Азыркы тарых музейинин күнбатыш жагы, Нарында, Борбордук аянтында Жеңиш аянты бар, ошол жерде бар, көмүлгөндөр, Тоңдо бар. Ошол жерге жок деген белги коюп коюшубуз керек да. Мусулманча ошол кийин курулуш курулуп кетпесин, мал тебелеп кетпесин, ошол жерде биздин сөөктөр жаткан жер бар, белгилүү. Белгилүү. 3-4 мага ошо Марбажиев айтып берген. Бияктагысы бул айтат, тиги Бишкектин Каражагыч багында темир менен тозулган жери бар экен дейт. Анан көөнөн угуп жүргөн дейт. Анан барып кичине белгини таптым дейт. Ошо белги ошол НКВдын белгиси болуп чыкты дейт. Анан эми аны казуу деле зарылдыгы жоктур. Курчап анан ушундай ата балар ошол жерде жатат деп Куран окутуп. Мусулманча айтканда мусулман баласы катары арулап, ак кепинге ороп көмө албасак дагы Куран окуп, анан адамдык парзыбыз катары алардын атын актап коюшубуз керек. Бул улуттук парз. Бул бүгүнкү муундун мойнундагы улуттук парз. Ошон үчүн улутпуз, мамлекетпиз. Анан тайманбай эле, балким буга кээ бирлер мындай түшүнбөстүк кылышы мүмкүн, бирок тарыхчылардын баары макулдап атат. Коомдук пикир макул, парламент колдоп берет деп терең ишенем да. Ошол тайманбайлы деп атпайсызбы? Эмитен эле ушул ушундай мыйзам долбоору демилгеленди дегенде эле айрым бир мындай басылмалар, бир топтор деп коелу. Булар басмачыларды ага кошуп, Түркүстан легионунун мекен чыккынчыларын, Улуу Ата мекендик согушта чыккынчы болуп немистер тарапка өтүп кеткендерди дагы Түркүстан легионун актайт экен деп көбүртүп жабыртып жазып жатат. Же чынбы, же бул мыйзам долбоору аларды камтыбайбы? Түркүстан легиону буга кирбейт, атайын бөлүкчө киргиздик, аларды камтыбайт. Ал ошол Улуу Ата мекендик согушта колго түшүп калган военный пленнийлерге бул реабилитация. Негизи эле согуш учурунда колго түшкөн, туткунга түшкөндөрдү карабайт, бул камтыбайт. Бирок келечекте алар деле жакшы жашоодон түшкөн жок, аргасыз болгондор болду. Алардын баары саткын болуп кеткен жок да. Анан аларды кийин дагы бир коомдук аң сезим өссүн. Себеби бирине кийин биздин ветерандар азыр арабызда бар. Алар мындай аялуу, болезненно кабыл алып калбасын деп атабыз да. Ошон үчүн бул тарыхтын барагын азынча жап отуралы. Кийин 10-15 жыл өткөндөн кийин жаңы муун келип, алардын көз карашы бөлөкчө турат. Себеби биз дагы кээ бир басма сөздөргө чыгып кеткен 5-6 жыл мурун орус тилдүү басма сөздөр ошоларды актаган аттырды. Анан биз юристтер менен сүйлөшүп, демилгече сүйлөшүп, жалпы коомчулукта жаман пикир болуп кетпесин деп алга бул тиешеси болбойт. Эми мейли Түркүстан легионунан тышкары деле жөн эле согуш учурунда
курчоодо кылып туткунга түшкөндөр дагы бул мыйзамга кирбесе, анда кантип мисалы ошол эле Азамат Алтай, Төлөмүш Жакып уулдар эмне болот анда? Алар да азырга чейин актала элекпи ошондо? Алар деле азырга чейин мекен чыккынчыларбы? Азыркыга чейин тилекке каршы жок дегенде бир айылдан бирөө болгон. Ал миллиондогон киши болуп түшкөн. Ооба. Совет өкмөтүнөн бир эки өлкөдөн башкасы алардын баарын реабилитация кылды. Казакстан мисалы Мустафа Чокойду эч ак эле актаган. Улуттук батырга Башпаева. Жана Түркстан легионунда да кыргыздар кирген. Андай окуя болгон. Анан биз бул мыйзамды ошо кармап калбасын, илинчек болуп калбасын деп, бул мыйзамды өткөзүп алалы. Мүмкүн сессия учурунда кошумча киргизген депутаттар чыгат. Муну деле актайлы депчи. Биз муну алардын тандоосуна койдук да. Бул мыйзам 1918-жылдан баштап 1953-жылдарды камтыйт экен да. Ушул период баягы совет бийлиги орногондон баштап, анан Сталин өлгөнгө чейинки мезгилди камтылыптыр да. Бу деген 53-жылдан кийин репрессия болгон жок дегенди түшүндүрөбү? Биз да ойлондук, 53-жылдан кийин жанагындай коомдук мүлк жанагы товар жетпей калса, бирок ар кандай саясий мотивде болбой, күнүмдүк бытовой мотив менен кеткендер бар, бирок анын баарын карап чыгыш өтө эбегейсиз эмгекти пайда кылат экен да. Буларга баягы негизинен мунун баары саясий репрессия болгондор да. Муну карап чыгып, бири-бирине башында сиз айткандай ой болгон 91-жылга чейин. Анда кээ бирлер бар да, мисалы үчүн 87-жылдары бирөөнү өлтүрүп кетип, анан туугандары тирүү, анан аякта буга аралаштырсак, ызычусу көп болуп кетчү дейт да. Ал мүмкүн керекти. Бирөө бар экен, буга түшкөн жок, Көлдүк аксакал Госпландын биринчи орун басары. Дүйшөлиев Бекжанбы? Ошо тууралуу айткан сурайын деп жаткан мен дагы. Анын атууга кеткен экен. Неберелери келди. Уулу бар. Ооба, мени менен жолукту. Бирок мен менен кошо демилгечи болгондор ичине муну киргизиш татаалыраак дешти да. Мен аларга айттым. Ал жөнүндө гезитке статья да чыкты, ал кишинин атын актап. Кийин ал кишинин туугандары да жогорку иштеп калды. Убакыт керек го деп атам да. Алар мени ишендире алышты. Ал киши эч убакта мындай совет өкмөтүнө чоң бир чыккынчылык кылбагандыгын, жөн эле чарбачылык бир эмелер болгондугун жетишпегендиктер. Менимче убакыт керек го да. Сиз Украинаны мисал келтирбедиңизби? 2 миллион архивдик киши, 2 миллион репрессиялангандардын баары ачыкка чыккан экен. Эч ким бул эч кандай бир өч алууга алып келбептир дейсиздер да. Ошонун экинчи жагы да, анткени мына 4000 өтүп кетти деп атасыз дээрлик. Бизде деле ошондой. Анан азыр деле ошого кызыгып, урпактары кызыгып, эмне болгонуна кызыкчулар эле азайып, бул экинчи жагы да, бул баягы түйшөлтөт деп коеюн. Анткени мисалы көптөр унутуп коюп, кызыкпайт. Чынында эми соттолгондур деп коюпчу. Чынында ушунчалык адилетсиздик менен, ушунчалык мындай айтып атпайсызбы? Азыр мына мен бир аз барактап чыктым. Өзү да жок сотто, адвокаты да жок, прокурору жок, 3 киши чогулуп эле НКВДнын, ОГПУнун тройкалары эметип койгон. Ошол унутулуп калып, анан ошону бир кандай десем мындай, мына сиз мисал бир топ мисалдарды келтирдиңиз баягы жогорку кеңеште. Ушундай бир жөн эле бир 100-200 адамды мечитке камап коюп, камап жок кылып салышкан. Ошолор унутулуп калуу коркунучу бар деп ойлобойсузбу? Анткени мына архивдер ачылса да эч ким кызыкпаса, бул экинчи жагы да, бул кайгылуу жагы. Кызыккан, муну билген муундар мына азайып өтүп кетти дээрлик. Биз бир аз билебиз, бизден кийинкилер билбей калат деп. Ошодон коркпойсузбу? Чынында ушундай бир зөөкүрлүк, ушундай массалык жанагы Айтматов жазган маңкурчулук ушул да. Мага ошол Мухтар Тагаев деген Ош педагогикалык университетинде доцент агай, биз чогуу иштештик. Анан ал ошо архивдик документтерге мүмкүнчүлүк алыптыр, айтып берип отурса, бул тарых үчүн эмес, мисалы үчүн адабият үчүн да керектүү укмуш эпизоддор бар да. Совет убагында билим берүү, маданият, саламаттык сактоодо бир ренессанс болду. Ал чоң жетишкендик болду. Ал жагын танбашыбыз керек. Бирок ушундай да болгонун биз ачык айтышыбыз керек. Ушундай да болгонун бул бир режим, эмнен айтканы бар го, бир тарыхчынын Сталинде, адегенде Молотов
Ворошилов бери үчөлү колдогон дейт. Анан кийин политбюро колдоду дейт, анан бүт СССР колдоду дейт. Аяк эмне болду дейт да. Ошол тарыхта такыр кайталанбаш үчүн. Жана 3 эпизодду ошол байке айтып берип, дене бою титретет да. Биринчиси ошол чүй жактан кеткен экен, уйгурлар экен. Аялы менен баласын алдыга кетип, алар чегараны өтүп кетип кармай албай калышыптыр. Күйөөсү репрессия болуп, баласы 3 жаштагы экен. Улутчул деген чечим чыгыптыр. Камаш керек. 3 жаштагы баласы уйгур, кантип улутчул болот? Экинчи эпизод ошол алайдан колхоздоштурууга каршы чыгышат. Ким бар, азыр эле элдин баргары жайлоо чыгып кетти го, жайлоону бөлүштүрүп алды. Анан жайлоодон жерге түшкөсө болбойт. Анан Оштон поездга салып алып, Анижан түрмөсүнө алып бараткан жолдон качат. 5-6 ага качат. 180 кишинин баарын атып салат, кырып салат. Кырылган аскерлигенсип, өлгөн аскерлигенсип, алар бүгүнкү күнгө чейин контур. Мамлекетке каршы чыккынчы деген статус менен. Үчүнчүсү Жалал Абадта мечитинде болгон окуя. 60 адамдай эле түрмөдө киши батпай калса керек. 60 адамдай эле жатчы. Алар пактаны булан толтуруп алып коюптур. 60 адам отура турган мечитке 300 адамды алып келип алып 4-5 ай камайт. Тамак ишти ичинде, дааратканасы ичинде. Думук өлүшүн. Мына ошолор бүгүн бизде кылмышкер деп аталат да, ошол адамдар. Эми Кудайга да жакпаган иш да. Анан дагы бир мындай кооптонуулар жөнүндө угуп калгамда, эгерде архивдер ачылып кетсе мейли, баягы алардын урпактары өч алып, баягы кек сактабасын унутуп да койгондур, бирок биз азыркы учурда мына кийин эгемен мамлекет болгондон кийин даңазылап көкөлөтүп жаткан баягы улут аталарынын айрымдарындагы мындай жагымсыз бир жагы алардын ишмердүүлүгүн ачылат. Алар дагы ошол 30-ч жылдары баланчаны камоого, баланчыларды атууга кетирүүгө кол койгондор биздин баягы азыр даңазылап жүргөн улут аталары. Алар өстөрү кийин 38 жылы репрессия болду. Алардын дагы мындай терс жактары билинип калат деген да кооптонуулар бар да. Сиз ошондой документтерди көрө алдыңызбы? Негизи ошого негиз барбы? Негизинен баарын Кремльде чечкен, НКВД чечкен, жана Лоцманов деле ошондой НКВД. Ошол чечкен, ал эч ким менен Кыргыздын тиги элитасы макулдашып отурган эмес. План толтуруш керек болгон. Мынча адамды атыш керек, мынча адамды өлтүрүш керек деген болгон да. Анан эң кызыгы, мен Россиянын журналдарынан окуп калдым. Эң көп репрессия болгондор азербайжандар болуптур Кавказда. Орто Азияда Казакстандан болуптур. Резюме кандай? Себеби НКВД Москвада борбордук аппаратында казак туугандар, алардын интеллигенциясы эртерээк окуганда 0,2% экен. Анан алар өзүн сакташ үчүн өзүнүн жеринен бирөөнү табыш керек да. Азербайжандар эң көп болгон. Азербайжандардын биринчи языковед, историк бүт интеллигенциясы репрессия болгон. Алар да борбордук аппаратта иштешкен да. Бизде да Кудай сактап калганы, анча-мынча. Бизде борбордук аппаратта НКВД эч ким иштебептир да. Анан Москвадан келип, атайын спецотряд келген, анан жантип ноябрда атып кетишкен да. Анан менде эч андай күмөн ой жок. Бирин-бири жаманатты кылып, бирин-бири аякта бири-бирин каршы көмөткенге да убакыт болгон эмес да. Тез-тез эле адамдарды же жазага тартыш керек, же атыш керек болгон. Мындай азыркыдай 3 айлык, 3 жылдык процессте созулуп кетип аткан, сот процесси андай болгон эмес. Ошондой учурда күбө чыгат, ошондой учурда жанагындай көрсөтмө берген адамдар чыгат. Бирок андай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Анан бул жалпы калктын эсинде калтырып, баягы алардын атын түбөлүктүү калтыруу жөнүндө айтсак да, ошол эле мына сөз болду Атабек жөнүндө, көрсөтөн жөнүндө да. Ошол жерде мурда иштеп кеткен бирөөлөр айтты да, мисалы, биздин айрым кошуна, ошол баягы шериктештик мамлекеттен келгендер ошол 37-жылы репрессия болгондорго, анан Айтматовдун көрсөтөнүнө гүл коюп, таазим кылганга макул болот дейт да. Анан бери жактагы апрель революциясында курбан болгондорго киргиси келбейт дейт да. Ошондойдур. Сиз мына мындай расмий иш-чараларга катышып жүрдүңүз, депутат болдуңуз, ошону байкаган жоксузбу? Ошондой бир тандалма дейт да. Мисалы, ушул Казакстан, Россиядан келгендер, Өзбекстандан келгендер апрель революциясынын курмандыктары жанында жатат го, ошол Атабекте, ылдыйраак жагында. Аларга карап баргысы келбейт дейт. Ошол жөнүндө уктуңузбу беле? Ошол мамлекеттик протокол жөнүндө мыйзамды мен жазгам. СНГда бизде гана мыйзамдар бар. Себеби бизде госпротоколдо президент келет экен дагы өзүнө тиешелүүлөрдү чинин катары менен коет экен. Кийинки президент келип өзүнүкүн коет экен. Ошондой болбош үчүн мамлекеттик протокол жөнүндө мыйзам жазганбыз. Ошол Арменияга барсаңыз, каалайсызбы, каалабайсызбы, ар бир келген делегацияны жанагы буларда генесит болгон жери бар да, ошол жака алып барат.
Азербайжанда бул акыркы Карабах согушунда курман болгондор калып барат да. Анан ошол мен экөөсүндө тең болдум. Турцияда сөз жок, Ататүрктүн мүрөсүндө барат. Анан биздин бөлөк жери жок да эми. Анан ошо Атабекти кирискенбиз. Жанагы чочулоо мындай да, Ден Саепин визит менен Францияга келип калат. Анан кийин университетте студенттер менен жолугатып, француз революциясына кандай баа бересиз дейт. Анан айтат, француз революциясына баа бериш эртерээк, азырынча болгону 150 жыл өттү дейт. Ошон үчүн апрель окуясына да баа бериш эртерээк го деп ойлойм. Алар коюлуп калды, тарых экен, тагдыр экен. Бирок мен билгенден Россиядан, СНГдан келген журналисттер, делегациялар ошол Атабекке барып атышат. Айтматовго, репрессия болгондорго, ошо музейди гана жакшы кылып коюшубуз керек. 16-жылга да ошол жерге туруп калганы жакшы болду да. Куран окуганы, тазим кылганы бир жерге. Эми алардын каалоосу, аларды эми тиги төмөнкү жагындагы апрель окуяларында бар деп эч ким айта албайт. Ал биз үчүн, кыргызстандыктар үчүн балким тарыхый мааниге ээ. Эми андан кийинки доор убакыт көрсөтөр. Бирок факт ал жерге коюлуп калды. Мына сөзүңүздүн башында Өзбекстан менен Казакстандын мисалын келтирдиңиз да, ошо репрессиялангандарды реабилитациялоо жөнүндөчү. Мына аны биз да окуп калдык. Басмачыларга чейинки периодду камтып, мына 120дай бир басмачы жогорку соттун чечими менен акталды. Ошол эле Казакстанда мына Түркүстан легионунун башатында турган деп эсептелген Мустафа Чокайды акташты. Эмнеге сөйлөп көрсүзбү? Эмнеге алар тартынбай ошол иштин баарын жүргүздү, а биздикилер ал иш эмнеге жүрбөй калды? Унутта калды, эч ким маани берген жокпу, же чыгын албай даабай жаттыбы биздикилер? 2-3 себеп. Эң кызыгы ошол Жаныбек Казы менен Рахманкулдун балдары бияка келип жүрөт. Алар душман деп эсептелген расмий. Алар юридически алар бүгүн контурдун балдары да. Бирок Рахманкул деген 300 үйбүлө кыргыз сактап калдыра. Жаныбек Казы не деген үйбүлөрдү сактап калды. Аларга рахмат. Алар жөнүндө фильм тартылса, эл көп түшүнөт эле да. Менимче 2-3 себеп бар болуш керек. Биринчиден албетте Өзбекстан менен Казакстан бизге караганда эл эмес, мамлекет күчтүү, мамлекеттик аппарат күчтүү. Аларда президент алмашкан менен аппараттагы адамдар, тажрыйбалуу адамдар кала берди. Институционалдык памяттеп калды. Институционалдык память күчтүүрөөк да. Анан бизде улам бийлик тез алмашып, келген киши кылайын десе эле убакыт тас болуп калат. Анан биз чын айтканда акыркы 10-15 жылда чоң мамлекеттерден чочуркалап калдык. Себеби алар кээде биздин бул мыйзам эмес, кээде шайлоого да аралашып кетип атпайбы? Бул бизде албетте граждандык коом күчтүү, бирок тышкы саясатта кээ бир өлкөлөр аралашып кетип атканы өкүнүчтүү. Ошондой себеп болду. Ошол себеп болот деп атам да. Болбосо биз Орто Азияда бүт маселелер боюнча алдыда жүрчү элек да. Ошол Сталиндик репрессиядан курмандыкка чалынгандардын атын акыйкат алып келүүгө да артта калып атабыз, солгундап баратабыз. Атабекти эле билчү элек, мына сизден угуп атам да азырчы, мына бир топ жерде Бишкекте дагы, анан башка аймактарда дагы көмүлгөн. Алар далилденген, расмий түрдө ырасталганбы ушул жерде ошо атылгандар көмүлгөн деп? Же баягы эл оозунда айтылып жүргөн? Бул эл оозунда эмес. Эң биринчи биз көзөтүп кетти. 94-жылкы ушул репрессия мыйзамды Марбай жийип жазган. Ошол ал иликтеген баарын. Анан мен ушул мыйзам жазып атканда келген. Мен анын атасы жөнүндө китепти чыгарганбыз. Көп ушул темада маяк кордук. Анан өзү истеген. Анан архивдик документтерге ал мүмкүнчүлүк алган. Ошол киши айтып берген баянды айтып берип атам. Ал бир жолу айтты, Каныбек жүрө эмен ал камераны эмени көрсөтүп келейин деди. Жана Карагачи Рошан ал атасын издеп ошо жака баттыр да. Мөрзөнү таптым дейт. Ошо эңкүрдүн белгиси, ошол жакта белгиси койсо керек дейт. Чөп басып калыптыр дейт. Тосулуп турат дейт. Анан жанан баарын ошол киши айтып берген да. Китебинде бар. Канча сөөк, качан көмүлгөнү белгисизби алар? Репрессия учурунда канча экенин эч ким айта албайт. Мына азыр документтер эмес, мындай ордун гана билишет, документтер жок. Анан документ менен бир-бирин байланыштырыш керек да. Аяктагы документте жазылгандай. Бул Атабек сыяктуу бир эле адамдын ордери менен 138дики табылды да. Тияктагы бияка коюлду деп координаттары азыркыча айтып коетко, контурлары жердин аталыштары жазылса керек. Сөз жок бар, тапса болот. Буга убакыт керек. Анан эми убагында сиз дагы демилгелеген ушул мыйзамды долбоор мына өткөндө буга чейин колдоо таппай калыптыр. Бул ирет колдоо табат өтөт деп ойлойсузбу? Же дагы бир ар кандай бир тоскоолдуктар болушу мүмкүнбү?
мен жана басма сөздө анча мынча тоскоолдуктар бар. Азыр дүйнө тынч эмес. Ошол кырдаалда дагы кимдир бирөө кийлигишип кетиши мүмкүн. Бирок мен ишенген 3 депутат Шакиев, Самыйкожо, Жанар Акаев аягына чейин чыгарат го деген үмүт чоң. Каныбек агай, сизге чоң рахмат. Ушул убакытта биз ушул тууралуу айтып бергениңизге. Биз дагы каалайбыз ушу мыйзам долбоору өтүп колдоо таап кетсин, анткени ошол биздин долбоорундагы миссиясына ушул сыяктуу демилгелерди жылдыруу керек. Сизге да ийгилик каалайм. Балким башка темалар боюнча дагы, башка маселе боюнча дагы ушул студияда бир маяк куруп каларбыз. Сизге ишиңизге, чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайм. Анткени сиз айтып берчү, бирок айтпай жүргөн көп нерселер бар. Аны билебиз. Рахмат. Урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө бар болуңуздар. Ah